Бишкектеги Ленин бир мандаттуу шайлоо округу боюнча жогорку кеңештин депутатын мөөнөтүнөн мурда шайлоо 28 майга дайындалды. Тиешелүү жарлыкка президент Садыр Жапаров кол коюп, Боршайком даярдыгын көрө баштады. Бул сапар талапка ылайык иш-аракеттердин мөөнөтү 3-төн 1 кыскарат. Мисалы үгүт иштери 20 күн ичинде жүргүзүлөт. Кандидаттарга талаптар ошол бойдон калат. Эске салсак, Ленин округунан буга чейин депутат болгон Жаныбек Абиров өзү жазган арызына байланыштуу мандатынан ажыраган. Шайлоо күнүнө карата 25 жашка толгон Кыргыз Республикасынын жарандары, жогорку билими бар жарандар шайлоого катыша алат. Электрондук талапкер порталы бар, аны менен текшеребиз. Жанагы соттолугу жөнүндө мурун биз справка о несудимости талап кылчу эле, азыр анын кереги жок, биз аны өзүбүз текшерип алабыз. Ошондой эле диплому бар жок экенин Билим берүү министрлиги аркылуу текшерип алабыз. Ошондой эле Нарын, Баткен, Ош, Талас жана Чүйдө болуп, жалпысынан 14 жергиликтүү кеңештеринин депутаттарынын ыйгарым укуктарынын мөөнөттөрү аяктаганына байланыштуу 9 апрелде шайлоо өткөнү турат. Бул жаатта жаңылыктар арбын. Мисалы, Баткендин Самаркандек, Актатыр жана Аксай айылдык кеңештеринде электрондук добуш берүү пилоттук долбоору сындан өтөт. Ага ылайык ички жана тышкы миграцияда жүргөн жергиликтүүлөр алыста туруп эле атайын порталдагы электрондук кол тамгасы аркылуу добуш бере алышат. Учурда бул укугунан пайдаланууну каалаган 825 киши катталган. Ошондой эле бул сапар Самаркандек айыл аймагындагы 5 шайлоо тилкесинде алдын ала дайындалган бюллетень колдонулбайт. Ал тилкелерде модернизацияланган идентификациялык жабдык сындан өтөт. Ошол жерде жанагы принтерден бюллетень чыгат. Канча шайлоочу келсе, ошончо эле бюллетень пайдаланабыз да. Мурун билесиздер, мисалы бир участокто 2000 шайлоочу болсо, 2000 бюллетень жасатып алып барып берип, аны атайын күзөт кызматы менен жеткирип беришик. Аны барып кайтарып милиционерлер бир жума. Андан кийин анан шайлоого ошол 2000 шайлоочунун бир 500 келет, 600 келет, калганы болсо ошол жерден шайлоо бүткөндөн кийин баягы кесилип, анан кийин жокко чыгарылчу да. Ал арада Баткенде даярдыктар кызуу жүрүп, тизмелер такталууда, өзгөчө жаңы долбоорлор боюнча түшүндүрүү иштери жүрүп жатыптыр. Шайлоо 10 округда өтөт. Ушул 3 айыл аймактын 10 шайлоо округунда өтөт. Азыр күндө 97 талапкер катталган. Анын 30 аял. 3 аймакта азыр 13 шайлоо участкасы түзүлгөн. Ошондой эле учурда жергиликтүү кеңештерге шайлоо өтө турган аймактарга бюллетендер жөнөтүлүүдө. Боршайком аны учкун ишканасынан кабыл алды. 63913 экземпляр бюллетендер басылып чыгарылган болчу, ошону азыр кабыл алып жатабыз. Анан жаңа бузулган бюллетендери, жараксыз бюллетендердин 61 килограммын анын жаңа эле ошо жоклуу процедурасында жүргүздүк да. БШК өкүлдөрүнүн айтымында добуш берүү жаатындагы пилоттук долбоорлор сындан ийгиликтүү өтө турган болсо, анда аларды өлкөнүн бардык шайлоо тилкелеринде колдонуу аракеттери көрүлө баштайт. Акмарал Сабатар, Азамат Жапаков, Ала Тоо 24.